Урматтуу кыргызстандыктар, чын жүргүмдөн өлкө мусулмандарын жана жалпы элибизди ыйык Рамазан айында орозунун бүтүшү менен куттуктайм. Роза айт майрам биздин көп улуттуу элибиздин бай руханий мурасынын ажарыгыс бөлүгү. Коронавирус пандемиясында жана Баткен облусундагы акыркы окуяларда элибиз биримдикти, тилектештикти жана чыдамдуулукту көрсөттү. Руханий тазалануу, кайрымдуулук жана жакшы иштерди жасоо сыяктуу баалуулуктар бардык диний ишенимдеги адамдарга бирдей жакын. Барыңыздарга чын ден соолук, бакыт жана тынчтык каалайм. Жакшы иш аракеттериңиздерди ийгиликтер коштосун. Өлкөбүздө бийпилдик жана өнүгүү болсун. Дагы бир жолу Роза айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Президент Садыр Жапаров бүгүн 13 майда кыргызстандыктарды Ороза айт майрамы менен куттуктады. Ал Ороза айт кайрымдуулуктун жана кубанычтын жышааны элибиздин эзелтеден бери белгиленип келе жаткан салттуу майрамдарынын бири экенин белгилеген. Дүйнөдөгү түзүлгөн санитардык эпидемиологиялык кырдаал элибиздин коопсуздугун камсыздоо үчүн бизди белгилүү чектөөлөргө кириптер кылды. Ороза айында элибиздин бул чектөөлөргө түшүнүү менен мамиле кылгандыгы мамлекетибиздин келечегине болгон ишенимин бекемдейт. Бул жолку майрам дагы аргасыздан чектөөлөр шартында өтүүдө. Мамлекет коронавирус инфекциясы менен күрөшүүгө болгон күчүн жумшап жатат деген президент. Жапаров Ороза айында бир катар окуялар болуп кеткендигин, мындай кырдаалда элдин мекенчилдиги тирек болот деген ишенимин айткан. Ыйык Ороза айында өлкөбүздүн аймактык бүтүндүгүнө жана коопсуздугуна коркунуч туудурган окуялар да болуп өттү. Балким мында жараткандын бир жакшылыгы болсо керек. Балким бул ыймандын, бекемдиктин жана Кудайга болгон ишенимдин сыноосудур. Элибиздин айкөлдүгү, кайраттуулугу, кыраакылыгы, кайрымдуулугу, бекенчилдиги мындай кырдаалга тирек болуп берет деп терең ишенем деген мамлекет башчы. Ош шаарынын Сулайман Тоо мечитинде айт намазы окулду. Бүгүн 13 майда Ош шаарындагы жалпы жума окулуучу мечиттерде айт намазы санитардык эрежелерди сактоо менен өткөрүлдү. Муфтияттан кабарлашкандай, элдин көпчүлүк бөлүгү Сулайман Тоо мечитине келип айт намазын окуду. Мечиттин айланасы кенен болгондуктан келген элдин көпчүлүгү сыртта таза абада намаз окушту. Ал эми мечиттин ичиндеги жаамат аралыкты сакташты деп айтылат маалыматта. Айт намазга келген элге Ош шаарынын мусулмандар казысы Убайдулла Ажы Сарыбаев жана Ош облусунун казысы Самидин Кары Атабаев баяндама жасашып, элди ынтымакка, биримдикке чакырды. Эмомали Рахмон Садыр Жапаровду Ороза айт майрамы менен куттуктады. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон кыргыз элин жана Садыр Жапаровду Ороза айт майрамы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматынан билдиришти. Планетабыздагы бардык мусулмандар үчүн берекелүү болгон ушул күндөрдө сизге жараткандан чың ден соолук, бакыт таалай жана албан ийгиликтерди, ал эми боордош кыргыз элине бакубатчылык, тынчтык, туруктуулук жана өнүгүүнү тилейм. Биздин өлкөлөрдүн ортосундагы достук жана кызматташтык мамилелер биргелешкен аракеттерибиздин жана акыйкат ислам дининин жогорку баалуулуктарынын, анын ичинде өз ара түшүнүшүүнүн, тилектештиктин, сабырдуулуктун, ынак коңшулуктун, ошондой эле өз ара колдоонун негизинде эки элдин жыргалчылыгы үчүн өнүгө берет деп айтылат Эмомали Рахмондун куттуктоосунда. Түркия Республикасынын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Кыргызстан элин жана Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровду Ороза айт майрамы менен куттуктады. Бул ыйык майрам кол суноо, бир тууганчылык жана сабырдуулук сезимдерин бекемдейт. Быйыл пандемия ислам дүйнөсүнө терс таасирин тийгизүүсүн улантып жатат. Мен ислам дүйнөсүнө туруктуулук менен бейпилчиликтин кайтып келүүсүн тилейм деп айтылат куттуктоодо. Реджеп Тайип Эрдоган Садыр Жапаровго чың ден соолук жана албан ийгиликтерди, ал эми боордош кыргыз элине эсенчилик жана бакубатчылык каалады.
Бүгүн 13 майда Бишкек шаарындагы Имам Саракси атындагы башкы мечитте миңдеген шаар тургундарынын жана конокторунун катышуусунда орозо айт намазы санитардык эпидемиологиялык эрежелерди аралыкта сактоо менен окулду. Намаз окууга келгендер таңкы саат 6:30 тарта чогулуп 7:15 намаз окулду. Майрамдын урматына Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Ажы Кадыр Бердиев, Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин милдетин аткаруучу Жоробай Ажы Шыргазиев, муфтияттын аппарат башчысы Равшан Ажы Эратов диний баалуулуктар, орозо айттын фазилеттери темасында баяндама жасашты. Ушундай эле айт намазы өлкөнүн бардык мечиттеринде санитардык эрежелерди сактоо менен окулду. Бакиевдин баарын актаганга чейин убакыт берели дейт Бекешев. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, Кумтөр Голд компания жана экс-президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Канбек Бакиевге байланыштуу соттордун чечимдерине комментарий берди. Кумтөр боюнча соттун чечими көпчүлүккө жакты, бирок көпчүлүгү башка учурларда соттор мындай тездик менен чечим чыгарбайт деп ойлошкондой эмес. Бул чечимди сот жазган эмес. Ушундай эле кырдаал Курманбек Бакиевдин бир туугандарына байланыштуу болуп жатат. Бардыгы үчүн бир адам жооп берет. Ал жаңы гана жумушун баштады. Ага Бакиевдердин баарын актаганга чейин убакыт берели деп жазган Бекешев социалдык тармактагы баракчасына. Эскертүү кетсек, буга чейин Бакиевди өлкөгө алып келүү демилгесин Facebook баракчасынан жазып чыккандар да болгон. Тажик айдоочуларынын кыргыз милициясына да элине да доосу жок. Кыргызстандын акыйкатчы аппараты 11 майда Тажикстандын оор жүк ташуучу унааларынын кыргыздар тарабынан кармалышы боюнча ишти иликтеп чыгып, укуктук баа берүүнү облустук өкүлчүлүккө тапшырган. Чек арада унаасы токтотулган Тажикстан айдоочуларынын кыргыз милициясына да элине да эч кандай доосу жок экенин айтышканын акыйкатчы аппаратынын маалымат кызматы билдирди. 12 май күнү таңкы саат 6:30 чамасында акыйкатчынын өкүлү Баткен шаарынын топ база кампасына барган. Ички иштер министрлигинин атайын даярдыктагы полкунун аскерлери оор жүк ташуучу 3 автоунааны кайтарып турган, ал маалда айдоочулар ордунда жок болгон. Саат эртең мененки 8:40 чендерде Баткен шаардык ички иштер башкармалыгынын начальниги жана облустук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери келишти. Алардан кийин 4 айдоочу келди. Алар Тажик Республикасынын Хатлон облусунун тургуну Мадиев Гуламжан, Душанбе шаарынын Рудаки районунун тургундары Эрдонаев Шавкат, Тагаев Абдулло, Тошматов Рустам болгон. Булардын ар бири менен сүйлөшүүлөр жүрдү. Төртөө тең милиция кызматкерлерине жана Кыргыз Республикасынын жарандарына арыз доосу жоктугун билдиришти. Төртөө тең орозо тутуп жаткандыктан Баткен шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери эртең мененки саарлыкты жана кечки ифтарлыкты бериптир деп айтылат маалыматта. Маалыматка ылайык, айдоочулар эски үй тиричилик буюмдарды Санкт-Петербург шаарынан Тажикстанга алып баратышкан. 20 апрелде Казакстандан Кыргызстанга Талас облусу аркылуу киришкен. Учурда бул иш боюнча Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жана шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери текшерүү иштерин жүргүзүп жатышканы, акыйкатчы аппараты да бул маселеге укуктук көзөмөл жүргүзөөрү кабарланды. Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуя сөзсүз иликтениши керек. Мындай пикирин 12 майда Жогорку кеңештин депутаттары менен жолугушууда Европа парламентинин депутаты Нойзе Норберт билдирди. Бишкекке иш сапары менен келген саясатчы депутаттар менен жолугушуу учурунда чек арада жай тургундарга каршы аскердик техника аркылуу агрессия көрсөтүүнү тынчтыкты бузуу катары баалоо керектигин айтты жана окуяны иликтөөгө, жардам берүүгө даярдыгын кошумчалады. Ошону менен катар Нойзе Норберт Европа биримдиги куралдуу жаңжал учурунда жабыркагандарга гуманитардык жардам көрсөтүүгө даяр экенин белгиледи. Жолугушууда парламент аралык кызматташтык Кыргызстандагы коомдук саясий абалда талкууланды. Кыргыз парламентинин депутаттары өлкө эл аралык укук нормаларын, Бириккен Улуттар уюмундагы милдеттенмелерин бекем карманаарын айтышты. Баткенге Түркиянын делегация өкүлдөрү барышты. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев, Түркия Республикасынын Кыргыз өлкөсүндөгү атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ахмет Садык Доган менен жолукту. Маалыматка ылайык жолугушууга президенттин Баткен облусунун чек ара аймактарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча атайын өкүлү Мамыржан Рахимов, элчинин дин иштери боюнча кызматынын жетекчиси Нурсел Өзтүрк, Түрк кызматташтык жана координация агенттигинин координатору Осмон Уста да катышты. Элчи Ахмет Садык Доган мырза биринчи кезекте чек арадагы куралдуу жаңжалга байланыштуу жоготууларды терең кайгыруу менен кабыл алганын билдирип, жалпы Түркия элинин атынан Баткен элине көңүл айтты.
Ошону менен катар элчи кыргыз-тажик чек арасында болуп өткөн окуяга байланыштуу Баткен облусундагы муктаждыктарды жеңилдетүүгө, калыбына келтирүү жумуштарынын жүрүшүнө Түркия өлкөсү ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин айтты. Баткен элинин тынч жана бакубат жашоого кайтуусуна боордош эл катары жакындан көмөктөшөбүз. Баткен элин жалгыз калтырбайбыз деген пикирин билдирди. Уйгарым укуктуу өкүл бир тууган Түркия элинин моралдык жана гуманитардык жардамдары үчүн ыраазычылыгын билдирди. Жолугушууда тараптар орун алган окуянын кесепеттерин жоюу менен катар облустун социалдык экономикалык маселелерин да талкуулашып, аймакты өнүктүрүү инфраструктурасын чыңдоо жаатында өнөктөш катары кызматташууну жандантууну макулдашышты. Элчи менен келген делегация өкүлдөрү Баткен облусунун жетекчилигине Кыргыз өлкөсүндөгү Түрк элинин коомдук бирикмесинин атынан гуманитардык жардамдарын да тапшырышты. Орусиянын Санкт-Петербург аймагындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринен 5-кабаттан 10 жаштагы кыргыз кызы кулап кетти. Бул тууралуу орус басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык окуя 11 май күнү түшкө маал болгон. Кыз көптөгөн жаракаттар менен оор абалда ооруканага келип түшкөн. Ал баш сөөгүнөн жана башка жерлеринен жаракат алып жамбаш сөөгү сынып кеткен. Кыздын ата-энеси Санкт-Петербургда каттоосу жок жашап жүргөндүгү белгилүү болгон. Учурда окуянын чоо жайы такталып жатат деп жазылат маалыматта.